Абанын булганышы актуалдуу болуп турган учурда жарандын жагымдуу айлана чөйрөгө болгон укугунун бузулушу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун төрагалык алдында өткөн адам укуктары боюнча координациялык кеңештин кезектеги жыйынында бул маселе кабыргасынан коюлду. Эң негизгиси бир нерсени ачык түшүнүшүбүз керек. Жагымдуу айлана чөйрөгө болгон укук бул адамдын негизги фундаменталдык укугу. Мен Министрлер кабинетинин өкүлү катары ачык моюнга алгым келет. Эгерде 3-4 жыл мурунку бийликтин жоопкерчилигине шылтоо кылууга мүмкүн болсо, анда бүгүнкү күндө бул көйгөйдүн чечилбегендиги бул биздин кемчилигибиз. Дагы бир жолу кайталайм. Таза абага болгон укук маселесинде Кыргызстан үчүн эң башкы укук коргоо чакырыгы турат. Дал ушул жерде мамлекеттин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бардык аткаруу органдарынын, жарандык коомдун жана бизнестин күч аракеттерин бириктирүү талап кылынат. Жагымдуу айлана чөйрөгө болгон укуктун сакталышына мониторинг жүргүзүү жөнүндө баяндама угулуп, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын чаралары каралды. Талдоочулардын айтымында бул көйгөйдү чечүүдө күчтөрдү бириктирип, комплекстүү аракеттер көрүлүп жатканы туура кадам. Были обсуждены Координациялык кеңештин жыйынында акыркы жылдары көйгөйлүү болуп келген абанын булганышы, тактап айтканда жарандардын таза абага болгон укугунун бузулушу ачык айкын айтылды. Бул жаатта эң негизгиси айтылып эле калбай, мамлекет тарабынан тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканы маанилүү. Маселен, кечээ эле Кара Кечеде жылуулук электр станциясын куруу боюнча чечим кабыл алынды. Бул калааны көздөй ташылып жаткан кара отундун жеринен зыянсыздандырып, ошол эле убакта Бишкек электр жылуулук борборун көгүлтүр отко өтүшүн камсыздайт. Себеби газ көмүргө караганда 5 эсеге таза. Ошондой эле аталган кеңеш Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын ишке ашыруу боюнча 2025-2027 жылдарга карата иш чаралар планын да бекитти. Эксперттер мамлекет жарандардын социалдык укуктарынын корголушуна да дыкат көңүл буруп жатканын белгилешет. Адам укугу дегенде бул өзгөчө аяк учурларда болбойт, адамдын укугу жана билим алуу укугу да бар да. Мына ошол балдарга тиешелүү азыркы заманга жооп бергенде билим алыш үчүн азыр өкмөт, жергиликтүү бийлик, тиешелүү мамлекеттик орган, президент болуп, мына мектепти 100дөн ашык мектеп курулду. Пенсия пособияны көбөйтүп атат. Ошондой эле жөлөк пулдарды төлөп берип атат убагында. Отурумдун жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынып, аткаруу бийлигинин тиешелүү органдарына тапшырмалар берилди. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбек, Ала Тоо 24.